Bugün söğüt kabul alırken de girip çıktınız da. Girdim, soyduk olanı koymuştu. Katırak aytып бересиz, пожалуйста. Мүмкүн болсо кечиресиз. Жиптин так баркен. Анан сойгондо ушул жакта, оң жагында, сол жагында ушул жеринде сыныктар бар экен да. Ол жагында экен, бул жагында экен, ушул жерде кан уйган экен. Анан колдору полностью моолары полный канталаган да, моолар. Чыканак тараптары. Бир плече. Бул чыканагы, анан бул чыканагынын өйдө жагы канаган да. Канаганда ошо гематома деп коет да. Канталап мындай Уюп калган, э? Көгөрүп калган. Аны болжомол кылса болобу, мындай, что насильственные признаки бар, э? Экспертизага бердик, эми экспертизадан ошол жактан чыгарса, ошону көрөбүз да, негизи ал өлчүгүч эмес болчу да, өзү элечи. Атышын кабырганы сынганын кантип байкадыңыз? Кармап көрдүңүзбү? Жок, анын полный кесеткен бул жерде алып чыгарат экен. Чыгарып бул жердин кемесин жерде кесип алып чыгарат экен. Ой сойгондо эле сойот экен болчу. Бул алып чыгат экен дагы, анан алып чыкканда уже каргылар калып калат да. Калган менен тилеткен. Тилип туруп, тилгенден кийин уже кабылганы сынганы уже ошол жерден эле шалп чыгып калды. Анан ичи жагы мындай көгөрүп турат да, кызат. Уже көрдүңүздөр сынганын. Уже ичим жерин ачканда эле ичин көрсөк, уже ичи кызарып калыптыр. Эмне кызарып калган десем, аны кызарып калган эмне десем, азыр деп турам, кабыргалар менен тилеткен, кәдимгидей. Тилип туруп эле анан тилгенде уже башында сыныктар көрүнүп калды да. Экспертизанын өтүшүнө ким катышты? Адвокат катышты, мен катыштым. Прокуратурадан, Центр ПКдан келишти. ГКНБдан да келди окшойт, по-моему. Алар ошол чечимди озвучивать эттиби? Жарыяладыбы? Чечимди алар озвучивать этпей экен, ал жерден экспертиза бүтсүн. Азыр эксперт карайт деди. Божомолдордун айтышкан жок, э? Божомолдордун жок айтышкан жок эч ким. Бирок сиздин жеке оюңузда ал жерде бул сойгондун кесепетинен ал кабыргалар сынган жок. Кесепетинен эмес, точно эмес, сынган да. Сынганы билинип турат ачык эле, э? Сизде сүрөттөрү жокпу? Сүрөткө тарттырбай койду бизге. Тартырбай. Тартабыз өзүлөр видеого тартышты да. Оң жагынан 2-чи, 3-чү, 4-чү кабыргасы менен сынып тур, могул жерден могул жерде эме болуп аткан, акырек. Акыректин астыңкысы бүтүн экен да, анан 2-чи, 3-чү, 4-чүсү. Биягынан 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чиси, 4-төө сынып тур да, сол жагынан. Сол жагынан 4-төө, оң жагынан 3-өө, э? Оң жагынан 3-өө, анан ичи кызарып турат да. Если мындай дем алдырып эмиткен болсоң да көгөрмөк эмес деп атам да, ичи жерде удар болгон же бирдеке болгон окшойт да, ичи кызарып турат дагычы. Ал асынуудан андай болушу мүмкүн эмес, э? Асынуудан андай моюнга эле болот да. Моюнга эле болот да. Анан биякта эме деш мүмкүн, дем алдырганда сынып кеткен депчи. Басканда. Дем алдырганда эми ошончо Биринчи жардам көрсөткөн. Удар менен соккон бу деп коем дейчи, кызарып турган эми экспертиза көрсөтөт да анычы. Бирок мындай дем алдырганда сынса мындай эле сынмак да. Кызарып турат да ичи. А эмне себептен сиз ойлоп атасыз, өлбөй турган бала эле депчи? Ал көчөгүн эле адвокат кирип чыккан, сону сүйлөшүп эле мына эртең бирсин чыгам деп аткан. Аз күндө чыкмак, э? Жок, следствиясы бүткөн, бул 2 айга эле эме камагында. Следствияга эле эме кылачы, разбирательство кылачы. Эмесин даярдап адвокат бүгүн чыгарып бермек, уже сотко бермек да. Биринчи күнү, экинчи күнү сот болмок. Өткөндө байкемдин өзүнүн родной иниси кирип чыккан да. Кирип баары жакшы экен, баары сонун экен, буюрса жакшы ал деп чыккан, андай эметкен эме жеңемде эле кирип чыккан. Адвокаттын айтымы боюнча камерада кимдер менен жашаган? Камерада 4 киши деп атат. Жашады деп аткан да. 4 киши деп атат. Ар бир бөлүгүндө 2-2ден. 2-2ден деп бияка жазып атышат, анан жакта 4 киши болчу деп атат. Анан эртең менен бир жеңем айтты го, эми башка келинчектер иштейт да. Көчөгүнү башка камерага которуптур депчи. Burada başkalar menен отурушкан, көчөгүнү башка камерага отурушкан экен да. Анан ал камерада кимдер менен отурганын билбейбиз. Азырынча белгисиз. Белгисиз. Ооба. Эми туугандары кандай талап коюуда? Ошол калыс чечим болуш керек, жакшы следствиясы калыс болуш керек. Эми байкебиз биз билебиз да. Ошол жакта зам председатель болуп жүргөндө үйүн көрүп атасың. Жөнөкөй эле тамак. Жеген киши болсочу. Жөнөкөй эле бир кабаттуу үй. Кайрат кылыңыз. Туугандарында кошумчалаачу кептер бар. Канча баласы бар эле ошол? Үй бүлөсү боюнча бирөө айтты. 4 баласы бар дейби? 4 баласы бар болчу. Баары кичинекей. Эң кичүүлөрү 10до, эгиз болчу.
Унус 9 класс, 8 класс. Эки кыз, эки баласы. Өзү канча турган болчу? Өзү. Эки эркек, 3 кыз. Жууганда аны сөөгүн сүрөткө тартып алса болот да туурабы? Фиксация кылып, туугандары, жакындары. Экспертизадан берет да бар. Экспертиза өзү бирөөсү тартып ай коюшту да бар. Бирок күмөндүү жагдай болгону ошол асынды деген күнүн бир күн мурда бөлөк камерага которуп салгандыгы болуп атат да. Бөлөк камерага которду деп аткам да. Ошо эмне которду деп жегенде айткам да, ошо кала бербей десе, анан баккенедир экен, мейли калса кала берейин деп койгон экен да. Ал жерде ким менен тургандыгы азыр белгисиз. Кайрат кылыңыздар. Адвокаттын телефону. Экспертизанын корутундусу жыйынтыгы чыга элек, Жыйынтыгы чыга элек, ал дагы бир 2 жумадан ашык убакытта чыгат болуш керек. При общем мындай караганда, общий эмесин сөөгүн караганда, видимых каких-то следов мындай побоя или көбала көргөн жокпуз. При вскрытии судмедэксперт сказал, что были сломаны ребра 2, 3, 4, 5, 6 с левой стороны и 2, 3, 4 с правой. Это говорит о том, что когда человек повесился, очень старались сокамерники более 10 минут они искусственное жасап аябай калган экен. Думаете, это признаки Я необходимой думаю, первой медицинской помощи? А так жанагы сөөктү соё электе мындай караганда ошо төш жагында эч кандай көбалалар жок болчу. Анын баары видеого бүт фиксация болду. Иш жагынан чыгып аткандыгычы? Ошо иш жагынан чыгып аткандыгында биз ошол жерден эле сурадык, что может быть это десек, это возможно, деди. Опять же, судмедэксперт, возможно, что оказывали первую медицинскую помощь. Настолько сильно, чтобы ребра сломались? Возможно, я не знаю, я не врач, поэтому я не могу сказать. Но есть что, да, сломаны 2, 3. Что вы можете сказать насчет ссадин, которые в других частях тела? Мен эми эксперт эмесмин, ал ссадиналарды мен ага баа бере албайм чынында. Чыканактарында ушундай баа бар эмеси бар дейт. Бар экен деп ким айтып атат? Ошол айтса, вот все, что касалось денесинде мындай подозрительный жердин баарын ачып, скрывать этип көрүштү. Аны эми только жыйынтык результат экспертиза көрсөтөт. Поэтому азыр мен эчтеке деп айта албайм. Сот процесси боюнча эмне айта аласыз? Жакынкы күндөрү анын маселеси каралган Сот процесс каралмакчы болгон боюнча жок, иш өзү тергөөдөн сотко өтө элек болчу. Мына өтөр убакыты өзү тергөө 2 айлык срок. Тергөө учурунда мен камалып жатканына канча күн болду? Камалып жатканына 29 апрелден бери камакта болчу. Мен тергөөгө СИЗОго 4 жолу кирип чыктым, даже 5 жолу кирип чыккам. Өзүнө постоянно кезигип, тергөөнүн жылышын түшүндүрүп, экөөбүз следственный мероприятияга өзүбүздүн өтүнүчтөрүбүздү киргизип, өзүбүздүн укугубузду коргоо иретинде катышып атканбыз. По состоянию на его эмеси нормально или адекватно воспринимал. Он интеллигентный, грамотный был человек, работал чоң должность иштеген экен. Акыркы жолу сиз жолукканда анын психологиялык моралдык акыбалы кандай болчу? Мен акыркы жолу 2 күн эртең менен саат 9-да киргем. Өтүнүштү эми биз как адвокат жазгандан кийин кичине жалпак тилде түшүндүрүп, андан тышкары колуна ошо өтүнүштү таштап кеткем. Туура түшүнүп, окуп алыңыз мыйзамга деп өтүнүштү мен азыр көрсөтө албайм тергөөдө. Өтүнүштү ошо 2 требования менен биргебиз. Переквалификация деп сураганбыз. Коюлган эмени коюлган күнөөсү боюнча, анан ошол переквалификация кылса эгер тергөө прекратить до судебного деп. Анан аны тергөө карап ошо бүгүн срогу болчу. Эртең менен 9-га тергөөгө кирмекпиз. Анан 9-га болбой жетпей калбадык. Эмне болду, кандай болду, мен түшүндүрүп айтып бере албайм. Почему? Потому что азыр жаңы кайра тергөө башталды. Азыркы эле психологиялык абалы кандай элес?
Чынында айтканда баягы жаңы камалган учурда мен жаңы эле ишке тергеп баштаганда келгем, анда кичине оорураак болчу. Эми оорураак болгондо он просто чуть-чуть замкнулся в себе, отвечал адекватно, все понимал, все адекватно, просто кичине баягы эми любой эле киши ушундай моментте стресс был, пережил, да? А так адекватно на вопросы отвечал, нормально, внятно, он все понимал. Из-за того, что его задержали, наверное, имя Володхан. А последние вот эти 2 недели он уже понимал суть дела, уже вникал в дело и знал, куда идем, как идем, почему идем. И поэтому он бодрствовал, мындай айтканда. Ага, айып, ошол айыпчы канчалык деңгээлде релеванттуу эле? Эми ошол Мындай да, тергөөнүн башында бул жалгыз эле Асанбаев Бакыттын үстүндө эмес, 5 кишинин үстүнө козголгон иш болчу. Анан башында коррупция менен көбөйтүлген. Анан бирок тергөө амалдары учурунда мен ошо өтүнүч келтиргем, что его действия не соответствуют к признакам коррупции деп. Далилдер бар беле? Мен достаточно өтүнүчкө киргизгем, эми азыр эми иш сотко өтөлөк, колумда эч кандай кагаз жок. Тем более бүгүн мондой болот, мен достаточно эчтеке ашык айта албайм. Адвокат айым, саламатсызбы? Дагы бир жолу сизден дагы бир суроо да. Бул көпчүлүк көрүүчүлөр ушундай сурап атат. Эмне үчүн анын ушундай күтүүсүздөн өлүмгө кабылып калгандыгы тууралуучу кандай себептер болушу мүмкүн? Үй бүлөдө сиз үй бүлөсү менен катнашта болчусузбу? Үй бүлөдө бир моралдык стресстей бир акыбалы бар беле? Жок, мен үй бүлөсүн достаточно мындай жакшы тааныбайм. Иш менен гана таанышмын. 4 баласы бар, колуктусу бар. Полноценная семья, самодостаточно, мынакей көрүп атасыңар. Мындай бир үй бүлөсүндө акыркы маалдары жаман кайгылуу окуя болгон жок жок, кайгылуу окуя болгон жок. Колуктусу постоянно контактировать этип аткан. Бодрствовали, аялы иштеп аткан, она прекрасно понимала суть дела. Аялы дагы жолугуп кирип чыгып аткан, тамагын своевременно алып барып, мындай посылкаларын, лекарствосын алып келип, кийимин жеткизип берип аткан. Буквально вчера мы разговаривали, все было хорошо. Вот буквально вчера. Буквально вчера, да? Вчера вот в это время у нас все было хорошо. Мы планировали, что сегодня нас допросят, и дело направят. Что послужило причиной тогда? Я вот это Ваши не догадки? могу сказать. Я и догадки не могу сказать по одной той. Дагы бир эме, бул эми камакта отурган киши болчу. Бул кишиге эч кандай доступ жок болчу, бирөө менен сүйлөшүп, же бирөө менен эме кылгыдай. Азыркы учурда мынакей азыр ушул факты боюнча дагы тергөө башталды да. Мен азыр тергөөгө бардым. Бүт видео, аудио фиксациянын баары, ошол жакта ким кирип чыккан журналдар бүт баарын изъяли. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө пока эчтеке бүтөлүк. Мен азыр преждевременно эчтеке айта албаймын. Сиздин кабарыңыз барбы? Ал киши ошо асынды деген күндөн мурда, бир күн мурда камерасынан бөлөк камерага которулган деп айтышууда да. Эмне себеп болгон? Мурун эмес, 1-2 күн мурун эле которулган. 1-2 күн, даже 2-3 күнүрөөк мурун. Ошондо деле эмне себеп болгон? Түшүндүрдүбү? Мен ал себеп боюнча сураган жокмун, бирок мыйзамда, мисалы үчүн, камерада может быть келишпестиктер болуп калышы мүмкүн. Кандай бир жагдайлар болсо, каждый человек имеет право попросить поменять мне камеру деп. Может любой человек попросить, потому что это его право. Анан мындай эч кандай деле бир жүйөлүү проблема не было, чтобы он просто перевели. Сиздин клиентиңиздин өтүнүчү менен которулуп атабы же башка бирөөлөрдүн калоосу менен? Жок, эч кимдин өтүнүчү жок эле, просто буга чейинки камерасы 4-местный, киши көп улам поступали, он тем более уже срок эмеси расследованиясы өтүп эме болгон. Мне кажется, просто мне кажется, это мои доводы, что его просто перевели в другую камеру безо всяких каких-либо таких мындай преднамеренных каких-то мындай ойлору жок элечи. Бакыт мырза менен дагы башка кошо чогуу камалган кишилер болгонбу? Алар эмне үчүн чыгарылган? Жанында 2 камерада 4 болгон экен. Жок, аны менен ушул иш боюнча чогуу кармалган кишилер болгонбу? Алар просто ранее были задержаны, ранее, вообще, когда Бакыта не задерживали, они были ранее задержаны. Это было где-то зимой.
Потом они тоже сидели более 2 месяцев, наверное, ну, точно не знаю, ошондой отурушкан, но санкция менен они в суде чыгышкан под домашний арест. Они на сегодняшний день находятся в домашнем аресте. Эмнеге ошондой болуп калган? Алар чыгып Бакыт мырза кайтты. Бакыт мырзаны 29 апрелде ему предъявили. А они уже до 29 апреля, уже с февраля, с января уже сидели. И 2 айда следствие бүтүп, наверное, чыгышкан. Негизи акта деген асын алгыдай эч нерсе болбош керек болчу да, кантип ошол нерсе жол берилип калган да? Жип каяктан болгон? Джип Беркилерге намаз окуп атыптыр. Ошол жерде кароолчулар дагы намаз окуган ошол маалда? жок эми. Кароолчулар каждый 20 минут кирип чыкканга милдеттүү экен. Азыр угушумча карап турушкан экен. Эми мен азыр эчтеке деп бул жөнүндө мен эчтеке деп айта албайм. Мыйзамда эми ал суроо туулган эмне үчүн камераларга ушундай джип ушул же кандай десем, мен азыр силерге точно айта албайм, но есть положение, что для улучшения содержания виновных, обвиняемых в следственных изоляторах, для них должны быть удобства, такие как холодильник, бытовая техника. И ошолорду коюп берген окшойт. Это в законе прописано деп начальник именно СИЗО ГКМБ бир суроомдо ошентип айтып берди, бирок менин колумда азыр ошол положение жана ошол мыйзам жок. Болсо мен обязательно аны табам. Эже кечиресиз, сиздин адвокат катары акыркы миссияңыз катары ушул өлгөн маркумдун алдында кандай парзыңыз бар деп ойлойсуз? Эмнени кылган атасыз ушул иштер боюнча? Акыйкаттуу эле ушул эмне үчүн ушул жолго барды, чынында эле мынакей азыр туугандар айтып атат, өлбөчү бала эле деп. Жакындары, достору бүт эле айтып атат. Жок, я тоже уверена, что мындай киши эмес, өлгөнгө суицидка барбайт болчу. Эми тергөөгө катышып милдеттүүмүн как адвокат выйти до конца. Я теперь буду представлять интересы потерпевшего, кого признают сейчас. А нам дальше будем идти последствий. Адвокат катары УКМКнын жоопкерчилигине карайсызбы? Андай жол берилбеш керек болчу да, туурабы? Кандай ГСИН деген ошол суицидке баргыдай жол берилбеш керек болчу. Конечно, бардык жерде андай жол вообще суицидке жол берүү кайсыл жерде бар экен? Караш керек болчу, жоопкерчилик. Караш керек, ошол мен ошол суроолордун баары туулуп, арыз жазасызбы бул боюнча? эле башталды ооба. Арыз жазылып, уже мен арыз жазбаган күнү да по факту уже тергөө органдары ал вопростордун баарына жооп издеп таап бизге берет деп ойлойм. Рахмат. Кошумчалай турган пикириңиз болсо кыскача Эч коомчулукка айтып койсоңуз берем. Коомчулукка эми бир суранычы ушу коомчулукка иштин жагдайын толук түшүнүп түшүнбөй, баягы бир кеткен информацияны искажать этпей, бир жагынан бир тараптуу эмес, эки тараптуусунда элдер сабырдуулук менен анан туура акыл калчап мындай мамиле кылышса дейм да. Азыр толтура комментарийлер жазылат. Ушул комментарийлерди жазганда абайлап, ар бир адам ойлонуп дейм да. Кимисине болбосун, кимидери болбосун катуу кетет. Мисалы үчүн биринчи очередь үй бүлөнүн немесин ойлоп коюш керек да. Анан калганы бут тергөө. Мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги боюнча сиз мындай өз аракетиңизди жасайсызбы? Колдон келген юридикалык жардам бересизби? Колуман келишинче юридикалык жактан жардам беребиз. Бүгүнкү күндө азыр омбудсмен тараптан КТК, НЦПП, Национальный центр по КТК тоже катышып атат. Адвокат, генеральная прокуратура, военная прокуратура иштергип атат. Эми мындан артык дагы кандай надзор керек? Биз баарыбызнаки бүгүнкү күндө комиссионно бир туугандарынан киши жабырланчу кат алып экспертизага дагы максимально тууганы бизде независимый экспертка кирди. Ошол сиз айтып атпайсызбы, экспертке кирди депчи? Ошол эле мырза Талант деген жигит экен, эки бир тууганын баласы болгон дейт. Ошол киши өз сөзүндө айтты да, сиздин азыр бул скорее всего биринчи медициналык жардамды көрсөткөндөгү жабырлануучунун белгили болушу мүмкүн депчи. Туугандардын болжомолунда балким ал ошол зордук зомбулук көрсөтүшү мүмкүн дегенди исключать этпейбиз деп атат да. Азыр даже тергөө өзү исключать этпей эле болуш керек. Себеп дегенде биздин колубузда корутунду жок. Баардык нерсе должно быть обосновано. Жөн эле азыр биз голословно айта берген туура эмес. Качан гана корутунду чыгат,
ошондо гана айта алабыз. Возможно, да, азыр деген даже биз эмес, мен эмес, прокуратура сама думает. Возможно, зомб болуп кетет. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде маркум Бакыт Асанбаевдин атасы, кайгыда тарткан атасынын комментарийин алмакчыбыз. Биринчиден суроо, сиздер кандай ойлойсуздар? Ушу бөлүмдө кандай жол атасыздар? Балаңыз өзү асынып алышы мүмкүн беле ошол үчүн. Андай мен балам өз асынгандай эмеси жок, күнөөсү жок. Эмнеге асынат? Ак болсо эмнеге асынат? Күнөөсү жок. Муну деген жанагы ошол мурун эметип анептеп, так ошол жака туруп салышкан. Эмнелерин билишпей, иштеп атат дегенсиндей күнөөсү жок деген туруп салышкан. Ал жана акчасы көп миллиардерлер качып кетип калышкан, туш тарапка качып кетип калышкан. Муну күнөөлөп эле ошол жанагы эмелер, беркилер. Акырында мына чыккан атса, бул чыгып кетсе бүт баары сөйлөбүз, бүт баарыбызды уятыбыз чыгар деп туруп, чогулуп эметип салышкан. Мен өзүм көрдүм. Аны муну базып эле чогуу муунту өлтүрүп салышкан. Аяка деген 4 стенасы бар, эч нерсе бербейт. Аяка мүмкүн эмес айткан. Өзү алууга, өзү анда барган эмес, өмүрүндө андай сен деп сүйлөгөн эмес бирөөгө. Жөнөкөй баары деген жөнөкөй эле карапайым болуп чогойгон бала. Бирөөдөн жалдырабай. Акыркы учурларда үй бүлөсүндө мындай стресстик психологиялык акыбалдар болгон эмес да туурабы? Эч кандай. Просто мен күнөөлүү эмесмин деген. Мен күнөөлүү эмесмин. Менин жөнүндө булар өзлөрүнчө эметип атат. Асын алууга эч кандай себеп болгон. Эч кандай себеп болгон. Асын андай жок себеп. Муну деген ата-энелер чогулуп алышып, муну деген жоготуш керек. Себеби дегенде андай ми жоготпосок бизди. Мунун жоопкерчилиги кимде деп ойлойсуз эми? Жоопкерчилик ошол кимдер отургузса ошол отур. Анын мурунку качып кетип калган элдердики. Бүт баттын качып кетип калып, акчасы жоктор качып кетип калып, анан тиги ак иштеген киши калып калды. Аны отургузуп алышып, кыйнап, эчтекеси жок. Себеп жок. Акыркы жолу качан көрүштүңүздөр? Акыркы жолу өлүзү. Iya. Санкция барган. Качан эле? Первомайскийде барган. Абалы жакшы беле? Айдан таттына кайланай. Таптатына сол эле мындай эле. Жана адвокат айтпадыбы, 2 күн мурда эле жолуккам дегендей кылчу. Ошол үйдө чогулуп атышты. Балам чогулуп атты энеси. Келин чогулуп атты. Бизде болсо кийирбейт экен. Свиданияга сизге мүмкүн эмес болчу. Кийирбейт экен. Алардан кийирбейт экен. Аялыңар кичен болуп. Аялын дагы андас айла жок. Коомчулукка кыскача кайрылып койбойсузбу ушул уулуңузду? Негизи мындай да. Негизи бул азыркы жанагы коррупционердин баары жеп алып качып кетип калышты. Аларды менен чогуу жүргөн эмелер камап алышып, бири-бирин эметип, анан ошолорду өлтүрүп салышты. Ошол. Сиз ошол ишенесизби? Башка бирөөлөр өлтүргөн деп ойлойсузбу? Башка бирөө Өлтүргөн. Мен өзүм көрбөдүмбү? Өлтүргөн. денелеринде бар бекен кул балалар? Кабыргасын сындырыптыр. Ошол жерде турган киши кабыргасын сындырабы өзү? Ал кайбир эксперттердин божомолунда биринчи медициналык жардам көрсөткөндө баскылаганда сынып калышы мүмкүн деп дагы божомолдоп атышат. Медицина эч кандай жардам болгон эмес. Кечигип калган, Болгон эмес. Эч качан ошол жардам көрсөткөн киши сындырса, ошол медицина жардам көргөн үчүн акмак. Ал да тилердин кишилери. Жоопкерчилик УКМК деп ойлойсузбу? Ошолордун бүт ошол. Жана ким камады, ким алып барды, ошолор жоопкерчилик ошолордо. Ошол элдер туура түшүнсүн, элдер билет. Азыр кимдер эмеде? Мен илерге айтчумчу, тоо урдагандар камалып, төө урдагандар
эмеде жүрөт деп айтылчу кыргыздарда. Ошондой болот азыр деген. Ошону түшүнбөй эле биз эметип атабыз. Эч кандай күнөө жок. Ал жака жип кантип өтүп кетиши мүмкүн эле, кантип Аяка деген уруксат жок да. Какой джип? Аяка деген стена турат болду. Катуу темир да кирбеш керек. Джип да кирбеш керек. Ана жер деген постоянно карап туруш керек. Ал өзү жанагы өзүн эч качан өзү тура албайт өзүн. моралдык психологиялык жактан жакшы болчу, эч кандай стресс болгон Эч эмес. кандай стресс болгон эмес. Жакын сиз ушу жакын туугандарынын үй бүлөсүнүн позициясын чагылдырып жатасыз, ушул. Бул бүт туугандардын дагы, менин элдиким дагы. Элдердин баары эле айтып атат. Какшабай. Жакын жолдоштору, жора жолдоштору бар. Жолдоштор дагы, кошуна коламдар дагы бүт эле баары тең айтып атат. Ал астында турган жигит эмес болчу да. Ушу коррупция шек менен кармашкан турбай анан бирок бияктагы карапайым эле адам болгон Ооба. бияктагы состояниясы. Айыл банктын зампредседателинин үйү ушу бир кабат үй. Председатель болгонуна мынакей бир эле жыл ушундай эле болду. А мурун эменин баары, коскогон эмесинин баары мурун уурдап кеткенин баарын бугат. Шылтап коюшту. Шылтап коюшкан. Ана камаз баскан. Рахмат байке. Бул деген ошол атайын жасалган, атайын чогулуп өлтүрүлүштү. Эч кандай күнөө жок. Кайрат кылыңыз. Аты жөнүңүздү айтыңызбы?